Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү тема мультимедиа жана мультимедиа технологиясы. Бүгүнкү сабактын максаты бул окуучуларда мультимедиа түшүндүгүн калыптандыруу жана мультимедианын колдонуу тармактарын үйрөнүү, ошол эле учурда мультимедиа технологиясы жөнүндө маалымат берүү жана мультимедианын биздин турмушубуздагы орду жана маанисин уктуп үйрөтүү. Жаңы темага кирүүдөн мурда өтүлгөн темаларды кайталоо максатында бул жерде 3-чейректе өтүлгөн темалардын ичинен суроолор түзүлдү. Бул модель деген эмне, моделдин түрлөрү, тексттик процессор деген эмне, текстти редакторлоо деген эмне жана кандай түрдө жүргүзүлөт, текст форматтуу жана анын параметрлери деген тема суроолор түзүлдү. Бул суроолорго ар бирибиз жооп берген аракет кылалы. Эгерде эсиңерде жок болсо, анда конспект дептерди ачып, баарыбыз ушул суроолорго жооп табалы. Анда сабактын биринчи планы. Бул мультимедиа деген эмне? Мультимедианын колдонуу чөйрөлөрү жана сабакты жыйынтыктап ышыктайбыз. Жана бул жерде сабакта колдонулган түндө түшүнүктөр жазылды. Биринчи план бул мультимедиа. Бул мультимедиа деген сөз мульти жана медиа деген сөздөн алынган. Мульти бул көп деген, медиа деген чөйрө дегенди түшүндүрөт. Бул бир эле учурда ичине информациянын түрүн, текст, сүрөттөлүш, аудио, видео, анимация жана интерактивдүүлүктү камтыган маалымат болуп эсептелинет. Мультимедиа болушу үчүн, демек, графика болуш керек экен, анимация, видео, звук, же болбосо үн, текст жана сандык информациялардын баарын өз ичине камтыган бир информациянын түрү болуп эсептелинет бул дагы. Мультимедианы эки топко бөлүп карайбыз. Бул сызыктуу мультимедиа жана сызыктуу эмес, же болбосо интерактивдүү. Сызыктуу мультимедиага, мисалы, кинолорду же болбосо мультфильмдерди алсак болот. Сызыктуу мультимедиа бул демек ошол информациянын чыгышына колдонуучу эч кандай таасир эте албайт. Мисалы алалы, бир мультфильмди алалы, ошонун бир кадрынан кийинки кадрдын чыгышына биз эч кандай таасир эте албайбыз. Ал автоматтык түрдө чыгат. Бул сызыктуу мультимедиа болуп эсептелет. Экинчи бул интерактивдүү же болбосо сызыктуу эмес мультимедиа. Мында мисалы компьютердик оюндарды алсак болот. Компьютердик оюндарды ойногонуңарда силер бул кийинки кадрлардын же болбосо кийинки кыймыл-аракеттин чыгышы силердин көз каранды. Силер кандай аракет жасасаңар, кийинки кадр ошол аракетиңерге жараша чыгат. Бул интерактивдүү мультимедиа болуп эсептелинет. Мультимедиа технологиясы эми. Мультимедиа технологиясы бул аудиовизуалдык техниканын жетишкендиктери, текст, үн, видео сүрөттөлүш, графика жана башка. Ушул жетишкендиктери аркылуу колдонуучу менен компьютердин ортосундагы интерактивдүү өз ара байланышты камсыз кылган заманбап сценариптик технология болуп эсептелинет. Түшүнүктүү болдубу? Биринчи план түшүнүктүү болгон болсо, анда экинчи планга өтөбүз. Экинчи план бул мультимедианын колдонуу чөйрөлөрү. Кайсы тармактарда колдонулат мультимедиа? Биринчи эле бул билим берүү тармагында. Мисалы, билим берүү тармагында азыр мен силерге видео сабак даярдап жөнөттүм. Мисалы, ошол видео сабактагы өзүнчө бир мультимедиа болуп эсептелинет. Андан сырткары электрондук окуулар, электрондук мультимедиалык энциклопедиялар и виртуалдык лабораториялар. Андан сырткары маданият жана искусствода компьютердик гиддер, андан сырткары виртуалдык музейлерге барганбыз. Силер бирок биз виртуалдыкка барган эмес болушубуз керек. Биз жөнөкөй музейлерге барганбыз. Эми виртуалдык деген бул эч кандай музейге баруунун кереги жок. Компьютер аркылуу музейлерди кыдырып чыкканга азыр мүмкүнчүлүктөр каралган. Андан сырткары живопистик сценариптик коллекциялары
бул сүрөт галереяларына барганбыз. Азыр ошол виртуалдык сүрөт галереяларына барып кыдырып келсек болот. Отурган ордубузда компьютер аркылуу сүрөт галереяларын, виртуалдык сүрөт галереяларын кыдырып келүү мүмкүнчүлүгү бар азыр. Андан сырткары санариптик музыкалык чыгармалар, мисалы YouTube'дан бир клиптин жакшы көргөн ырыңардын клибин көрүңөр, клиби мисалга алалы. Ошол клип дагы өзүнчө бир мультимедиа болуп эсептелет. Бул бир мультимедиа болуп эсептелет. Андан сырткары бул илимде мультимедиа кенен колдонулат бул компьютердик модельдөө системаларында. Андан сырткары бизнесте мисалы реклама, силер компьютерде же болбосо телефондо айрыкча интернетте иштеп аткан учуруңарда силерде реклама көп келет. Ошо рекламалар дагы бул бир мультимедиа болуп эсептелет. Андан сырткары электрондук рыноктор жана электрондук кызмат көрсөтүүлөр. Электрондук рынок деген бул электрондук базар. Азыр аябай кенен жайылып келе жатат. Бул отурган ордубуз деле бул сатып алуу жана сатуу кызматтарын сунган электрондук базарлар аркылуу ишке ашырсак болот. Андан сырткары медицинада да кенен колдонулат мультимедиа, бул виртуалдык операциялар, аралыкта туруп операциялар жасоо мүмкүнчүлүктөрү бар азыр. Андан сырткары органдарды изилдөөчү технологияларда, мисалы силер томографияга түшкөн эмес болушуңар мүмкүн, бирок УЗИге түшкөн болушуңар мүмкүн. УЗИде мисалы ички органдарыңарды текшергенде, ал монитордон ошол ички органдарыңардын кыймыл аракети, анын сүрөттөлүшү, ошол учурда анын добушу уга алабыз. Бул дагы бир өзүнчө мультимедиа болуп эсептелет. Түшүнүктүү болдубу? Негизинен мультимедиа бардык тармактарда эле колдонулуп келет. Түшүнүктүү болгон болсо, анда сабакты бышыктайбыз. Сабакты бышыктоо максатында бул жерде ошол жогоруда айтылган маалыматтардын ичинен эле суроолор түзүлдү. Бул мультимедиа деген эмне? Мультимедианын түрлөрү, мультимедиа технологиясы деген эмне? Жана мультимедиа колдонгон тармактарды атагыла. Жана силердин күнүмдүк турмушуңарда колдонгон мультимедиаларды санап чыккыла. Мисалы, силер күнүмдүк турмушуңарда кандай мультимедиалык маалыматтарды колдоносуңар? Жана кандай максатта? Ошол суроолордун ар бирине жогоруда айтылган маалыматтардан ичинен жооп таап аракет кылабыз. Анда сабак түшүнүктүү болгон болсо, сабак тапшырма, бул конспектте бирге жазасыңар, окуп түшүнөсүңөр жана интернеттен кошумча маалыматтарды издеп окугула. Мисалы, мультимедиа жөнүндө интернетте аябай маалыматтар көп, ошолорду ачып окуп, ушул сабакта айтылбай калгандарды кыскача дептериңерге жазып алсаңар жакшы болот. Анда эмесе, тапшырма түшүнүктүү болсо, саламатта калгыла.